Бишкек жылуулук борборундағы жаңы от казандардын пайдубалы түптөлдү. Ага премьер-министрдин милдетин аткаруучу Темир Сариев жана энергетика тармагындагы ардагерлер менен адистер катышты. Алардын айтымында ТЭЦ модернизацияланып бүтсө, Бишкектин тургундарын жылуулук менен камсыз кылуунун көрсөткүчү жогорулайт. Борбордогу от казандардын пайдубалынын түптөө аз эмине кесиптешим Гүлнара Касымбекова күбө болуп келди. Кыргызстан энергетикалык коопсуздукту сактоо боюнча дагы бир кадам алдыга шилтеди. Тагыраак айтканда, энергетикалык эди долбоор болгон Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо ишке ашканы калды. Борбор толугу менен бүткөндөн кийин Ордо каладагыларды жылуулук менен үзгүлтүксүз жана туруктуу камсыз кылуу боюнча түйүн чечилет. Бүгүнкү иш-чара өлкөбүздүн энергетика системасы үчүн гана эмес, жалпы Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын кубаттуулугу үчүн өтө маанилүү. Биз Бишкек жылуулук борборун модернизациялоодон өткөрүү менен өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун мындан ары дагы чыңдайбыз жана камсыз кылабыз. Буга чейин Бишкек жылуулук борборунда 24 буу казан бар болчу. Алардын 8-и пайдубалы менен кошо таптакыр алынып салынды. Анткени 5-өө эскилиги жеткендиктен иштебей турган. Калган 3-өө төмөндөтүлгөн кубаттуулукта гана иштеп келди. Эми модернизация иштери бүткөндөн кийин ушул жака 2 эле буу казан жайгаштырылат. Бирок алар жогорку басымда иштейт. 8 откананы биз демонтаж кылдык. 4 турбогенераторду демонтаж кылдык. Азыр ордун толугу менен даярдадык. 2017-жылы августтан октябрга чейин 2 блок кубаттуулугу 300 мегаватт ишке кирет. 8 от казандан тышкары 4 турбина демонтаждалды. Алардын ордуна 150 мегаваттан турган 2 бара коюлат. Мына ушул жаңы энергоблок жайгаша турган жердин пайдубалы түптөлдү. Урпактарга калтырылчу тарыхый эстелик кат орус жана кыргыз тилдеринде жазылды. Ага Темир Сариев кол коюп, курулуштун түбүнө салды. Ак жолтой фундаменти бекем мамлекет болсун, энергосистемасы болсун, Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо бүткөндөн кийин анын кубаттуулугу 660 мегаваттан 812 мегаватка жогорулайт. Модернизация иштери бүткөндөн кийин алмашылган турбина жана буу казандар жогорку басымда иштейт. Натыйжада ТЭЦтин электроэнергиясын жана бууну бөлүп чыгаруу боюнча кубаттуулугу жогорулайт. Гүлнара Касымбекова, Алтыхан Бабаев, Коомдук 1 канал.